пенсия көтөрүлүп атат, айлык көтөрүлүп атат, баары жакшы, шүгүр. Бирок ошол эле учурда артынан кымбатчылык келатат да. Мен ойлойм, бул жерде антимонопольный комитет жана креслолоруна жабышпай, накты ошолор эшикте иштеш керек да. Бүт жерге барып келсеңиз, ошол мисалы экиле пример келтирип кетейин. Мына азыр Чүйдө нефтебазада дизель 60 сом деп турат. 100 метрден кийин заправкаларда 73 сом турат. 13 сом, 14 сом айырма берип атат. Цемент кымбаттап кетти деп туруп, башка нерселер да кымбаттап атат да. Дагы бир примерди айтып коеюн. Мына ресторандарды карап көрсөңүздөр. Билесиздер, налоговый кодексти биз мурдагы жылы көтөрүп атканда, рестораторлар үчүн, кафелер үчүн 8%дан 4%га чейин түшүрүп бергенбиз. Ошондо обслуживанияны булар 15%га көтөрүп алгандагы, кийин биз налогду түшүргөндө булар түшүрбөй койгон. Азыр 15% бойдон калып калды. Обслуживание. Өзүңүз эле карап көрсөңүз, тейлөө депчи. Бул да өтө көп акчаны камсыз кылат да, кымбатчылык алып келет бул дагычы. Анан ошол эле тамакты ашлардын дагы бардыгы ошол кымбатчылыкка келип туруп келип атат. Ушул жакты бир көзөмөлдөп койсоңуз, бул бир эле шаарда эле эмес. Мына мен региондорго бардым да, региондордо дагы бүт ушундай маселени көп көтөрүп атышат да. Айлык көтөргөнү менен бирок артынан кайра эле ошол кымбатчылык келип атат депчи. Карап көрсөңүз, негизсиз, жөндөмсүз эле көтөрүп аткан көп нерселерди байкап көзүм менен көрүп келдим да. Ошого бир катуураак көңүл буруп, антимонополияга катуу ташыма берип койсоңуз. Бул бир. Экинчиси, ошол таш көмүр боюнча дагы айтып коеюн, анткени ал жерде дагы биз бир Эрк деген инибиз кайрылып калды. Көп учурларда ошол таш көмүрдө да оорулар пайда болуп атат, печень, почки оорулары. Көрсө ал суудан экен. Таза суу до сих пор ал жерде жакшы түрдө иштебейт экен. Баягындай хлор сыяктуу нерселерди кылынбайт экен. Болбогон бир суу менен ошол жакта таш көмүрдүн эли суу ичип, ошонун алкагында көп оорулар келип атат да. Таза суу маселесин дагы катуураак карап берип койсоңуз, таш көмүр шаарынын таза суу маселесин тактана чечип бергенге ушул жерден ташыбаны бердирип койсоңуз, жана ошондой эле канализация. Вроде шаар деп аталганы менен бирок кадимкидей эле ошол нерселер жок экен да. Андан сырткары ошол жерде эми жакшы жактарын да айтып коеюн. Баймурзаев көчөсүнүн 5А 120 орундук садик курулуптур. Жакшы уже немеге перечиңе кириптир. Бирок дагы бирөө калып калыптыр. Аксы көчөсү бар ал жерде, ошо таш көмүрдүн өзүндө. Аксы көчөсүндө дагы садик маселеси каралды эле, ошол кирбей калыптыр. Ошону да капложенияга киргизип бериңизди өтүнөм. Ушул эки маселени Алмазбек Акунжанович өзүңүз жеке көзөмөлгө алып, өзгөчө мына кымбатчылык маселени карап берип коюңузду өтүнөбүз. Рахмат.